Жакынкы чыгыштагы кырдаал дүйнөлүк саясий чыңалуунун борбору бойдон калууда. Дүйнө көңүлү Пакистандын борбору Исламабадка кайрадан бурулду. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга катталып баяныбызды бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар. Дүйнө коомчулугунун көзү ушул жерге багытталган. Себеби Исламабадта Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын делегацияларынын ортосунда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы башталуу алдында турат. Пакистандын армиясынын башкы командачысы генерал Асим Мунир бул сүйлөшүүлөрдө башкы ортомчунун ролун аткарууда. Маалыматтарга караганда АКШнын вице-президенти Джейди Венс баштаган делегация бүгүн Исламабадка келери күтүлүүдө. Пакистан тарап бул жолугушуу үчүн бардык коопсуздук чараларын көрүп, эки тарапты тең кыргындын алдын алууга чакырууда. Бирок сүйлөшүүлөр баштала элек жатып эле тараптардын ортосундагы тирешүү дипломатиялык этикеттин чегинен чыгып кетти. Ирандын президенти Мазут Пезешкиян Исламабадтагы жолугушуунун алдында Вашингтонго өтө катуу талаптарды койду. Ал АКШнын аракеттерин диалог эмес, Иранды толук багындыруу жана капитуляция кылуу аракети деп атады. Пезешкиян Иран эли зомбулук тилине эч качан моюнсунбайт деп билдирип, сүйлөшүүлөрдүн негизги шарты катары Ирандын портторуна коюлган деңиз блокадасын толук алууну талап кылды. Ал ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк укуктарын чектөө боюнча айткан сөздөрүнө жооп кайтарып, Трамп ким экен? Бир бүтүн элдин укугун чектей турган деп суроо салды. Иран тарап АКШнын билдирүүлөрүнө карама-каршылыктуу деп атап, Вашингтонго болгон ишеним нөлгө түшкөндүгүн ачык жарыялады. Экинчи тараптан Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын позициясы андан да катуу болууда. Трамп Исламабадтагы сүйлөшүүлөрдүн алдында Иранга акыркы эскертүүсүн берди. Ал эгер шаршемби күнү 22 апрелде аяктай турган убактылуу ок атышууну токтотуу режимине чейин Иран келишимге кол койбосо, анда АКШ Ирандагы ар бир электр станциясын жана көпүрөнү талкуулай тургандыгын эскертти. Трамптын айтымында Вашингтон Ирандын өзөктүк объектилерин толук жок кылмайынча артка кайтпайт. Бул позицияны Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху да толук колдоп, Израиль Ирандын террордук инфраструктурасын талкалоо үчүн АКШ менен биргелешкен соккуларды улантууга даяр экендигин билдирди. Нетаньяхунун пикиринде Иран Ормуз кысыгын жабуу менен дүйнөнү барымтага алып жатат жана бул блокада аскердик күч менен бузулушу керек деди. Дүйнөлүк державалардын бул чатактагы позициялары дүйнөнүн эки лагерге бөлүнүп калгандыгын айгинелейт. Кытай бул тирешүүдө Ирандын эң негизги саясий жана экономикалык калканчына айланды. Пекин АКШнын Иранга каршы аракеттерин Токой законуна кайтуу деп атап, эл аралык укуктун бузулушу катары айыптады. Кытай үчүн Ормуз кысыгы аркылуу өткөн мунай соодасы өтө маанилүү, ошондуктан Пекин Иранга каршы санкцияларды жана блокаданы токтотууну талап кылууда. Орусиядагы Тегеран тарапта Москва бул согушту АКШнын жакынкы чыгыштагы гегемониясын сактап калуу аракети катары баалап, Ирандын суверенитетин коргоо керектигин билдирүүдө. Ошол эле учурда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Израилдин аракеттерин гуманитардык кылмыш деп атап, аймактагы бардык мусулман өлкөлөрүн бирдиктүү позицияга чакырды. Индиянын абалы болсо эки оттун ортосунда калгандай. Бир жагынан Индия АКШ менен стратегиялык өнөктөш болсо, экинчи жагынан анын экономикасы Ирандын мунайына жана аймактык коопсуздукка түздөн-түз көз каранды. Азыркы согуштун айынан Индиянын 100 миңдеген жарандары жакынкы чыгыштан мекенине кайтууга мажбур болууда. Ал эми Евро биримдик өлкөлөрү, өзгөчө Германия менен Франция бул чатактын айынан болуп көрбөгөндөй энергетикалык кризиске кептелди. Европа лидерлери ок атышууну тезирээк токтотууну суранып жатышкандыгы менен алардын Вашингтонго болгон таасири чектелүү экендиги байкалууда. Бириккен Улуттар уюмунун алкагында болсо толук шал болуу абалы өкүм сүрүп жатат. Коопсуздук кеңешиндеги вето укугунан улам эч кандай чечүүчү резолюция кабыл алынбай келет. Дүйнөлүк экономика учурда 1970-жылдардагы кризистен да оор абалда турат. Ормуз кысыгынын блокадасы дүйнөлүк мунай берүүнүн 20%-ын токтотуп, Брент мунайынын баасын баррелине 120-130 долларга чейин чыгарды. Бул дүйнө жүзү боюнча инфляцияны тездетип, логистикалык чынжырчылардын үзүлүшүнө алып келди. Өзгөчө Перс булуңундагы араб өлкөлөрү тамак ашынын 70%-ын ушул кысык аркылуу импорттогондуктан аймакта азык-түлүк тартыштыгы жана баалардын 100%-га чейин өсүшү байкалууда. Катардан келген суюлтулган газдын токтошу Азиядагы жана Европадагы өнөр жай ишканаларынын ишин үзгүлтүккө учуратууда.
Жыйынтыктап айтканда, Исламабадтагы бүгүнкү сүйлөшүүлөр бул акыркы мүмкүнчүлүк. Эгерде Пезешкиян менен Венс ортомчулар аркылуу тил табыша алышпаса, анда эртең 22 апрелде ок атышууну токтотуу мөөнөтү бүтөрү менен жакынкы чыгышта жаңы масштабтуу жана кыйратуучу согуш башталышы мүмкүн. Бул тирешүүдө тактикалык куралдардан да маанилүүсү дүйнөлүк ресурстарды ким көзөмөлдөйт жана кимдин саясий эрки бекемирээк деген суроо турат. Ирандын блокада куралы батыштын аскердик кубатына каршы эң чоң тоскоолдук болуп калууда. Каналга катталып, баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.